Белгилүү кыл кыякчы Залина Касымова 2 май күнү Алам добушу деген аталыштагы концерт берүүнүн алдында турат. Ал эми мына ушундай Залина айым үчүн маанилүү күндө анын жакындары, туугандары, аны менен катар албетте достору ага колдоо көрсөтүп аткан учур. Кайсы достору, алардын ортосундагы достук кандай? Бүгүн мына ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Залина айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Бизде конокто Залина айымдын курбусу Бурулча Турарбек кызы. Саламатсызбы? Ошондой эле дагы бир досу Кыялбек Султанов. Саламатсызбы? Кош келипсиздер биздин студияга. Биринчи эле мен азыр айтып калбадымбы, колдоо көрсөтүп атышат деп. Бул сөздү багы ушул сөздү айгинелеп кандай колдоо көрсөтүп атканын айтып өтсөңүз. Рахмат, саламатсыздарбы, кутмандыгыңыздар менен. Колдоо болгондо ушундайда баягы жакшылыкта, анан жамандыкта деп коет эмеспи кыргыздардачы. Баягы жакын адамдарым ушундайда билинет экен да. Анан чындап эле азыр ойлоп көрсөм, 2 май Кудай буйрса концертке аябай катуу даярданып жатабыз. Анан ошого бүт мындай жакындарыңды деп бир чети мындай сынап алганда учур болуп калат экен да. Иргеп жүрүп, ким эмне кылып атат депчи, акырын байкапчы. Тамаша, бирок чындык бар да бул жердечи. Анан эми Кудайга шүгүр, ойлоп көрсөм, жанымда жакшы адамдарым абдан көп экен. Абдан колдогон адамдарым көп экен, жакындарым. Андан тышкары кыргыз элинен дагы абдан жакшы колдоо көрүп жатам, баягы жакшы сөздөрдү угуп, колдоп, ошол колдоону сезип жатам да. Анан албетте айтып калбадымбы, жакындарыңан дагы көп иргелет экен дегендейчи. Эми бирок иргелет десе баягы көп иргелип калып калган жок, тескерисинче көп жакшы жактарын көрсөтүп жатат. Эми арасынан чыгат экен анча-мынчаларчы. Жакындарым көп эле, бирок жакындын да жакыны болот дегендейчи. Анан Бурулча биз эже сиңди болуп курбу болуп жүрөбүз канча көптөн бери. Анан Кыял, бул менин классташым да. Бизде бала кезден чоңойдук десек болот. Баягы бир туугандай болуп чоңойдук да. Анан кандай гана учур болбосун Кыялга. Кыял күнбү түнбү чалган учурлар болот да. Анан ушундай учурда дагы баягы концертке дегенде дагы бардык жагынан колдоо көрсөтүп, кол музарып тиге буга деп айтор. Эми бардык жагынан жардам берип жатат ошо. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз, толугу менен кошул. Кыялбек мырзаны айттыңыз, бала кезден чоңойдук деп. Бурулча айым менен эмне сиздерди бириктирет? Бурулча айым эмне бириктирет экөөбүздү? Бизди жердештик жагыбыз биринчи бириктирген. Башкача айтып. Жана мен бүгүн кече Кочкорго кетип баратам. Бир музыкант балар аргенден ошол сурап коятпайбы? Жигитиң каякта, кандай жүрөт деп чагы мен кайсы жигитти кандайча мен кандай жашоом менен кандай тиешеси бар десем, кимди сурап атасың десем, Залинаны сурап атам деп. Кыз жигитти ээрчишип жүрөсүңөр деп. Эмнеден улам ошо айтып калышат? Ээрчишип жүргөн. Дайым ээрчишип жүрөбүз да. Экөөбүз ээрчишип алып эле өзүбүзгө киши кошпой эле экөөбүз жүрө беребиз да. Анан кээде күлүп калышат, экөөңөр кыз жигит болуп деп. Эми бул тамаша ирет да. Анан бирок эми жакшы деле жагы болуш керек, бар болуш керек, анткени мындай суктануу менен дагы көп караган учурлар болот. Экөөңөр бириксеңер эле бир нерсе кылчыңар эле деп да күлүп калышат. Бурулча айым көп жылдан бери чыгармачылыкта жүрөт. Менимче чыгармачылыкта албетте бириктирди. Бирок көбүрөөк менимче чыгармачылыкта ар кандай достор бар да, чыгармачылыкта дос негизи көп да. Бирок ошол чыгармачылыктан тышкары дос болгон бул менимче ошол маанилүүрөөк деп эсептейм. Анткени чыгармачылыкта дос болгон бул башка. Ал ошол чыгармачылыкта жүрүп эле, анан бир той топурда, концерттерде дос болуп жүрө бересиң. Мындай чыкканда болду, ал дос жок да. Ал ошо керектүү башыңа иш түшкөндө эле дос болуп калат да, ошо чыгармачылыкта. Мен ушундой эсептейм да, анткени ошондойлор көп да. Ал эми чыныгы дос деген бул менимче ал жерге чыгармачылыктагы бир жердешчиликтагы эч мааниси болбош керек да. Ортоңуздар канча жаш? 4 жаш. Ошон үчүн эже деп, сиз деп кайрылат турбайсыз. Эже деп башында. Ошол биз Кочкор маданият коому деген бар. Ошол жактан бизде эжелер деп
эми улууларды сыйлап анан эже деп ошондон улам эле эже болуп калдык. Анан кийин бара өтө эле анан курбул болуп кеттик. Кыз жигит. Бирок Сенде элек. Сенде дегенге өтпөстүрсүң да элечи. Тамаша. Башында ошентип таанышып калганбыз да, анткени эже курбул болуп, баягы чөйрөбүз жана чыгармачыл чөйрөдө таанышып калдык да. Ошол себептен эже сиңди болуп калганбыз. Анан ошондон көнүп эле анан ошондой болуп калды. Кыялбек мырза, сизчи эже дейсизби? Элестетип коюңуз, мен классташымды эже деп атканым да. Тамаша да. Тескерисинче Кыял менден 1 жаш. Наоборот, 1 жаш улуумун. Мектепте окуганда билчү эмеспиз мурунчу. Ал убакта деген мектепте баягы жылын сурачу эмеспиз да. Туулган күндөр келгенде эле билип калчубуз да. Канчага чыктың? 16. Ама сен эмне 86сыңбы депчи. Ошондо эле билбесек, а так мындай классташтар билбестүү көп, мындай жылдардын көп байкачу эмеспиз да, сурачу эмеспиз. Биз үчүн бул возрастный жаш деме эмес болчу да. Маанилүү эмес болчу. Канча жаштан чогуу, мисалы, бир партада отурдуңуздарбы же кандай? Бир партада отурдук экөөбүз. Ол көп отурдук бир партада. Көп отурдук. Мындай болчу да. Кыял аябай тентек бала болчу. Аябай тентек болчу да. Бул мен Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепке 4-классында бардым. Кыял болсо 7-класста келди да. Бул башка музыкалык мектептен которулуп келди бизгечи 7-класста. Анткени ал мектепте негизи 4-класска чейин эле кабыл алуу болчу да. Баягы кабыл алат эле музыканттарды. Андан жогору класстарды албайт эле да. Кыялды 7-класстан алышкан. Анткени башка музыкалык мектептен которулуп келген да. Анан келгенде эле мен эсимде Кыялдын кирип келгени, мондай чачымда экиге бөлүнгөн. Узун деп. Узун, жана Титаник ал убакта мода болуп аткан да. Анан Джек болуп, анан Ди Каприо болуп, кличкасы да ушундай деп коюп. Эгер ошондой болчу да. Анан кирип келдим, мондай чачым мондай бөлүнгөн тим элечи. Беттери кызып, анан сапсары болгон, жылтыраак, сапсары болчу, сары болчу. Жылтыраган. Ал деме артист көйлөктө Артист көйлөк келгенде мындай. Жашыл болчу, жашыл болчу. Демек аны кийген себеби неме болчу да. Огонек деген бар эмес беле, дискотека мектептегичи. Ошол огонекке короче артист көйнөк кийип келгиле дейт да. Анан эмне кыларымды билбейм, анан бабама бир артист көйнөк керек, мага огонек ошондой кийиниш керек экен деп барсам, анан өз колу менен тигип берет, жылтырактарданчы. Аны келип алып кийсем, Абдыраевда демек башкача да негизи. Ал жак башкача. Ал жак жөнөкөй мектепте эмес. Такыр башкача бир. Мышление да башкача, ой да башкача, анан жүрүш тургандар да башкача, сөздөр да башкача. Как будто бир башка дүйнөгө түшүп калгандай эле болгом да менчи ал жакка барганда. Шаңыраңдап кирип келгенде, эле кирип келди. Жалт-жулт болчу. Анан дискотека ошондон кирип барсам, элим баары шылдап мени. Анан ошондо эсимде калган, анан тентек болчу, аябай тентек болчу анан. Мен болсо ал убакта жош болчумун да. Бул эң жош. Негизи жош болчумун да. Эң жош Залина болчу биздин класстачы. Анан бир жолу эсимде бир мугалимибиз, воспитательибиз болуш керек. Жоштон жон чыгат, ушу Залинадан бирдемке чыгат деп калчу да. Атпайм, мен жош болчумун, бул аябай тентек болчу, класстын тентеги ушул болчу да. Анан экөөбүздү отургузуп койду да. Бир тентекке ушул чыдайт да меничи. Чыдайт болуш керек деп туруп мени отургузуп койду. Ошондо эле дароо достошуп кеттиңиздерби? Башында достошкон жокпуз. Башында кырылышып эле жүрдүк аябай. Экөөбүзчү кадимкидей ит мушук болуп. Анткени экөөбүз чогулуп, мен башка жакка отурам десем, жок да, жок сен отурасың деп коет. Анан экөөбүз монтебиз, бизди тытышабыз, кайра достошобуз, айтор мондай болуп бир топко жүрдүк. Андан кийин достошуп кеттик, баягы түшүнүштүк. Абдыраевда жатаканасы бар. Жатып окучубуз да. Анан андайда оготер баягы бири-бирине жакын болуп калат, мындай баардык мүнөздөрү бери окшош калат эмеспи? Кечинде тамак, эртең менен тамакка чогуу барасың, обедке чогуу барасың, кечинде ужинде чогуу жейсиң. Сиз өзүңүз да музыкант турбайсызбы? Кайсы бир аспапты ойнойсузбу же кандай? Ойночумун мурун, мектепти бүткөм, консерваторияны бүткөм, габой менен, музыкалык аспап менен. Бирок зарплатам уккандан кийин качып кетип калгам Россияга. Ошондон кийин таштадыңыз. Ошондон кийин таштап койгом. Кыз менен жигиттин ортосунда достук болбойт деп айтышат. Азыр көрүүчүлөр деле ойлоп атышат болуш керек. Ошол нерсени бул боюнча пикириңиздер кандай? Анан ушул куракка келгенге чейин ошол достугуңуздардын сакталып келгени да таң калыштуу, бир азчылыкка таандык көрүнүшкөн да. Менин оюмча, мен достук болоруна ишенем. Достук болоруна ишенем, анткени достук биз эми баягы классташ болуп чоңойдук. Биз негизи эле баардык классташтар ынтымактуубуз да. Анан бүгүн эң бош эле кыял экен деп койсоң. Классташтарым баарынан дечи.
Баары эле Олег да. Ооба, жок. Анан биз негизи Биз негизи аябай жакын чоңойгонбуз да. Анткени бир нанды чогуу бөлүп жеп чоңойгонбуз да. Эми ата энебиз шаар деле, бирок Абдыраевдин шарты ошондой да. Эми азыр деген баягы барып келип окуганга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой мүмкүнчүлүк түзүп калган. А мурун болсо, мисалы биздин убакытта мындай болчу. Же жатып окушуң керек, же болбосо жок. Ошондой шарттар ошондой болчу да. Анан биз сөзсүз түрдө жатып окучубуз да. Анан ошондойдо мисалы тамактанасың, понедельниктен пятницага чейин жатып окуйсуң, дем алыш күндөрү үйүңө кетесиң да. Анан ошо 5 күн бою чогуу жашайсың. Чогуу тамактанасың, столовыйда кадимкидей дежур болобуз, нандарды кесип, тим эле тиги столдун баарын даярдап, канча 300 балага где-то, 200, 240, 280. Анан ошондой болуп чоңоюп калдык да, анан ошол себептен мындай бир туугандай жакын болуп калганбыз да. Азыр эмне болсо эле кыял өткөндө бир жолу машинам бузулуп калды, анан түндө чалдым. Кыял ушинтип атат. Эртесин. Түндө чалган жок, сен түндө деген Инстаграмга жаздың. Инстаграмга жазып турсуң. Мен түнү ошондо каяктан Кочкордон келе аткам мен. Кочкордон келип тойго барып калган, мен да ошо Кочкорго барып калганымды эми. Тойдон келе атып, Инстаграмдан кечинде келгенде бир сыра карайсың да Инстаграмды, интернетте. Инстаграмдан карасам, Залина жазып коюптур. Журтпа, жардам бергиле. Ушундай маштем көчөдө калды деп. Эмне кылам деп жардам бергиле. Эмне кылам деп жазыптыр. Мондой болгон эмне кылам деп эле суроо кылып жазып койдум да. Ай, Золушка, не переживай, завтра решим деп жазып койгом. Эмнеге Золушка депсиз? Золушка деп. Мектепте жүргөндө айтып коюм жана, эң жоош кыз болчу депчи. Эң жоош анан. Акырында жүрөчү. Анан билесиздер да, Золушканын образы ошондой эмеспи? 3-1 тууганда Золушкада. Эки кыз чакчаңдаган, ужу. А тиги үчүнчүсү Золушка болсо, ыймандуу, yüzү шыпырып, жолту салынып алып, тим эле миленькая да өзүнчө. Төлө барын кылат. Анан мен көзүмө Залина ошондой көрүнчү да. Атыман айтпайт да, Золушка дейт да, постоянно баары сурай берет. Эмнеге Золушка депчи? Аялым өсүп өтө, эмнеге Золушка депчи? Түнү келдим да, эртең менен саат 4-төрдө келдим. Уктап атам, бир мал эле саат 10-да звонок чалат. 9-дарда го да. 9-да го даже. 9-дарда чалат. Ушуп чалат, кыял тур эле тур. Кечеги жазбадым эле. Бакыл деп көзүмдү ушалып, эптеп бетсетим жол деп, каякта машина десем, Медерова неме деп, Алматинка жакта. Тим эле адрестен бери айтат. Эми карап көрсөм, үйүмө жакын эле экен да. Бакыл деп машинамды айдап алып бардым. Барып чукулап. Эми көрсөм, технический неме да, эркекке үйрөнүп аласыз дегендей. Машина жагынан да кичине карап койгом, өзүм машинамды бузуп калса. Бар жагынан колго неме кыйын. Ана барсак бир стодо туруптур, иштебеген күнү ал күнү, по-моему, алар, ачык болчу. Ооба, дем алыш күнү болчу. Дем алыш күнү болчу. Көп иштечү эмес, анан машина. Айтор өзү оңдоп берди, өзү тягын чечип, бир нерселерин карап, тягын бягын баарын оңдоп. Эми мындайча айтканда, мындай вроде бы жеңил эле нерседей экен да, бирок деген эми ал мындай деме да. Аны оңдой турган киши керек да, негизичи. Дем алыш күнү эч кимди таппайсың. Анан мен болсо сразу эле кыял өзү сурады да, анысына деп туруп, эмне мага айтпайсың деп атпай болчу. Эмнеге айтпайсың мага деп. Давай деп таң атпай чалып, ойготуп, айтор соң кылып оңдоп берди аны. Ошол эле учурда мисалы аял кишинин жашоосунда бир эркектин колу, эркектин колдоосу керек болот экен да, ошол нерсени Кыялбек мырзага окшогон досторуңуз кошколдоп көтөрүп кетет турбайбы? Ооба, досторум көп, Кудайга шүгүр. Ага чейин негизи эле ушундай учурларда ооба досторум көп, Кудайга шүгүр деп ойлойм да. Анан эркектин колу керек жерде ошондой учурларда досторум, бир туугандарым, дайыма жездем, атам албетте неме кылышат. Анан эми ыңгайына карап кимдин колу бош болсо деп. Жездеге атага айта албай турган нерселер болот да. Жок, аны деген ошондой учурда мисалы үчүн мага келе калыңыз дей албайсың да, чалыпчы. Анан классташым болсо өзүм калгандай эркелейм да, мисалы. Кыял депчи, уктап аткан жеринен тургузуп деген сыяктуу да. Анан чындап эле ушунчалык кичинекей кезден мындай чоңойгондуктан ушунчалык жакын болуп калганбыз да. Анан сиз айтып атпайсызбы, достук болобу, болбойбу депчи. Эми ал балким кийинчерээк чоңойгондо балким таанышып достошсоң ар кандай болушу мүмкүн да эми. Биз кичинекей кезден, бала кезден чоңойдук да, мындайча айтканда, элестетиңиз. Кыялбек мырза, кыз менен жигиттин ортосундагы достукта деле баягы кызга агасы, жездеси, атасы деле ошол кызга бирөө тиишсе, сөз айтса, кат ыргытса, кат жөнөтсө
деги эле мындай жигиттер тарабынан кандайдыр бир жактыруу болсо кызганыч сезими болот да. Бир ушулардан коруюн, коргоюн, жок тийгизбейин деп жолотпоюн деген учур болдубу? Мындай да кандай бул жакта кызганыч деген нерсе бизде болбош керек да. Андай нерсе жок болду. Бизде мектептен эле биз айтпаймынбы, интернатта чогуу окуганыбыз үчүн биз кадимки бир туугандардай болуп калганбыз да. Анан кызганыч дегенден бирөө кат жазып атса, жаза берсин деп эле өзүн бактысы дегенде. Жок, баягы. Анан конечно бар. Катары коруюн, коргоюн деген. Коргоюн деген, допустим, случай кандай? Бирөө урушуп атса, көчөдө мисал үчүн баратабыз да, же болбосо бирөө урушуп атса, жөн элечи, аны сөзсүз түрдө коргойсуң. Же болбосо бирөөлөр ушундай неме жазган болсо, сөзсүз түрдө коргойсуң. Мындай кызганыч деген нерсе бул жерде болбош керек да, биринчиден. Экинчиден, сиз айтпайсызбы, кыз менен баланын ортосунда достук депчи. Ал достук качан токтоп калат? Ошол кыз бала турмушка чыкканда, бала үйлөнгөндө, аялдары ошого ишенбегенде, ошондо токтоп калат. А эгерде аялдары, күйөөлөрү ишенсе, ал нерсе токтобойт. Мисалы үчүн мен аялым билет, то что биз кассаждар, айылда тамактабыз, чогуу эле жүрөбүз. Менин үйүмө келет, бунукун арабыз. Көлгө деле чогуу барып келгенбиз. Көлгө барам, анан жазып калат, каяктасың? Инстаграмга киргизип калам да. Каяктасың, көлдүн каягындасың? Мындай чолпон атадан кайсы жеринде экен, жакшы номерлер барбы экен? Таап берем, келе бер деп мисалы буга табыштап коем. Бул үй бүлөсү менен эс алып жүргөн болот. Үй бүлө, бала чакасы менен да балдарын алып, балдарды алып чогуу чараны анан ушул жерде эс алабыз. Мисалы балдарыбыз чогуу ойнойт, ушундай да биздикичи. Анан аял деле эмне деп ойлойт деп мен мисалы үчүн такыр антип ойлобойм. Ооба, таанышпыз. Чогуу катышпыз, ооба. Сонун турбайбы. Бурулчу айым, сиз канчалык деңгээлде сырдашасыз? 100 эле го. Экөөбүз деген эме. 100% сырдашабыз. 100%. Кандай десе, экөөбүз сүйлөшкөндө телефондон көбүрөөк сүйлөшөбүз да. Анткени мындай азыр экөөбүз жол ала алайлы, бир жарым саатта дейбиз, же болбосо бир жакта экөөбүз эки жакта боло турган болсок анан ошол сөздү баштасак бүттү, экөөбүз 3 саат телефондо сүйлөшүп бүтүрүп салып туруп жолукканга деле мани калбай калат э. Анан экөөбүз жолугалы дегенбиз деп калабыз да каткырыпчы. Жантан бери жолуксак ушул жерде отуруп мындай шашпай сүйлөшөт элек депчи, анткени телефондун зарядкасы өчөт. Телефонду зарядтап алып да сүйлөшөбүз кээде. Нага бат түшөбүз да. Баягы Залина айым сизге эжелик кылып, бир адамдар курбулар арасында деле мындай эже сиңдидей функционал болушат го, кээ бирөөлөр ошондой момент болобу? Эжелик кылып койгон учурлар болобу? Андай кандай десем, терс жагы болбойт да. Наоборот, мындай кээде экөөбүз эже сиңдидей да сүйлөшөбүз. Бирибизге мисалы советтерин айтат, кеңештерин айтып, ушундай могул жактан мындай кылышың керек, сен тиги жерде туура эмес кылып койдуң деп көп нерсе көзүмдү ачкан учурлар көп болот да. Мындай дос катары эмес, эже катары айтканда ошол мага эме тиет да. Мындай кылышым керек турбайбы? Анан катачылыктар болсо, жакшы нерселер болсо мындай болду деп эми эжелик дагы болуп калат. Бирок көбүнчө көз мындай курбу катары көбүрөөк сүйлөшөбүз. Сүйлөшкөндө кеп кеңеш айтышасыздар. 100% деп айтып калдыңыз. Жеке маселелерге да киресиздерби? Бири-бириңиздердики? Анчалык болушу мүмкүнбү, билбейм. Бирок мындай жеке жакка чейин жакшы эле сүйлөшөбүз. Бүт эле. Жекеге пока жете элек деп койсо. Жеткенбиз. Бирок ал нерсени сыртка чыгара албайбыз деп койду. Бир волнага түшүп кетебиз. Анан Кыялбек мырза сыпаттап атпайбы Залина айымды? Түз жүрөт, чекчеңдебейт, токтоо деп сыпаттап атпайбы? Анан ошол нерсе кайсы бир учурларда терс жагын берип калган учур болобу? Сиз мисалы кеңеш берипчи? Негизи өзү эже тың да. Бирок кээ бир жерлерде мындай бир тартынчаак сыяктуу эмелер болчу да, экөөбүз жаңы таанышкан кездердечи. Мындай тартынчаактуу кандай бир башкача бир мүнөздөр болуп калчу да. Ошол жерден кээде мен мындай шустрый эле кылып кетчүмүн. Залина эже могу жерден мындай кылабыз депчи. Анан кээде өзүм улуу кичүү экенимди мындай эстеп кетип токтоп калам. Ушундай учурлар болуп калат кээде. Кээде курбулар бирин-бирин урушуп коет го? Ошондой моменттер болобу? Мен неге таарынам айтайынбы? Мен неге таарынам? Эми мен баштайын. Башында немеге көнүп алган экенмин да. Мисалы үчүн мен айткан нерсемди кыламын да.
кандай гана учур болбосун сөзгө турамын да. Мынча деп айттымбы, ошончону кылам да. Мисалы саат 8 дедимби, 8ге. 9 дедим же бир жерге барабыз дедимби, барыш керек да. Өзүм кыйналып атсам дагы кылам да ошонучу. Бурулчада бир аз мындай эркиндик бар да, мынтип. Бүгүн кылбай эле турайын, шашпай эле кылайынчы деп. Эртеңкиге калтырып коеюнчу да. Мындай айтып коюп, мисалы экөөбүз сүйлөшөбүз, эртең мындай кылабыз деп турчу, же болбосо эртең бир жерге барабыз, мындай кылабыз деп сүйлөшөбүз. Мен ошого бүт баарын пландаштырам да, баарын расчеттоп туруп, анан ошол нерсеге мен алдын ала даярданам да. Бурулчада андай нерсе жок болчу башында, экөөбүз жаңы таанышканда жок болчу бул. Деп сүйлөшүп коюп, эртесин чалсаң, мындай шашпай бир жерде жүргөн болот да. Башка элечи, тиешеси жок элечи. Мен болсо күтүп отурган болом да. Анан жиндейм. Кантип болсун, экөөбүз сүйлөшүп болдук беле? Дейм да, анан камырабайт. Вообще камырабайт да, такка шашпайт да мынтип. Ошентип беле. Унутуп калып дегендечи. Анан ошондой тартыштар болду. Башында мен айтып, бурулча деп мен чырылдайм да, бурулча экөөбүз монтпедик беле. Экөөбүз берге бармакпыз, же болбосо элементарно да, мисалы, бияка эфирге келе турган болсок деле, эфирге барабыз да деп мисалы түнчү. Деп кочкордон чыгып атам. Мен кочкордонмун. Ай күндө көрдүңүз. 6-да деген эфирби? Мен муну кечке неме кылам да, эмне болдуң депчи. Биз 6-да деген эфирди саат 8-де баштадык. Себебин айтып коелу сен. Себебин айта албайм. Кочкордон келгичи ошол болду. Тамаша. Жок, бирокчу неме болду? Бурулча экөөбүз ошол жагында башында бир аз түшүнбөстүктөр болду. Анткени мен айткан нерсени кылам, бул болсо шашпайт. Анан мен ошону талап кылам. Бул болсо ошол талап кылганга башында көнбөй жүрдү. Анан кийин азыр көнүп калды. Азыр кадимкидей неме дейт да, мен бир нерсе айтам, мисалы сүйлөшөбүз, эртең мындай кылабыз же бүгүн азыр мындай кылабыз дейбиз. Убактысын тактайбыз. Бул ошого уже расчет алат да. Залине жайы мындай неме да? Тыкандай тыкыр жүрөт да, башында чындыгында көнүш албай жанагынтип жүрдүт да. Бирок ошол жагы жакшы сапат да. Ошол учурда бурулчадан деле, мисалы мен деле сиңди болсо деле жакшы нерселерди алам да. Бул дагы айтып, оюн бөлүшүп, мындай кылсаңыз, тинтей кылсаңыз деп, бул дагы мага кээде подсказкаларды айтып турат, деп кылам мен да. Жигити барбы? Бурулча айымдын? Жанында отурбайбы? Сүйлөшкөнү бар. Кыялбек мырзаны билдик. Жубайым бар деди, ошо кегин көрүп атабыз. Ошол учурда башыбызды оштоп алабыз. Демек, Залина айымдын дагы же ухажерлору барбы? Эми кандай десек, сулууга көз артпаган эч ким жок болсо керек. Сулуу болуп турса, таланттуу болуп турса, колунан келип турса, иштеп турса, кандай десек, анча-мынчанын колунан келбеген нерсенин баарын жаза атса, ушундай чоң иштерди жаза атса, кантип кайсы жигит суктанбасын? Бар, аны жок деп айта албайбыз. Айтабы, үчүнчү карабы? Экөөбүз жакшы эле сырдашабыз. Экөөбүздүн жакшы туура келишкен мүнөзүбүз, баягы мындай неме жүрөбүз да, мындайча айтканда эркекче жүрөбүз да. Эркекче болгондо мындай тарс айтабыз бири-бирибизге, мисалы таарынычыбыз болсо деле ичибизде монтип жүрүп, анан андай эмес да. Сен мындай жериң мага жаккан жок, мындай жериң мындай деп экөөбүз чечишип алабыз да. Анан бардык сырга бекембиз. Ошол жагы. Сиз канчалык жеке жашоосуна аралашасыз корбоңуздун? 20 жылдан ашык достук болуп атса ортодо. Эми биздин досубуз кыз менен эркектин айтпадым жана, экөөнүн достугуна үй бүлөсү менен кошо дос болсо дос болот деп. Бирок эркек менен кыздын арасындагы түздөн түз үй бүлөлүк маселесинде калып отурек же болсо совет айтасың, андай сырын мен оюмча бул эркекке гана айта алат, кызга гана айта алат болуш керек. Ошондуктан биз Залина экөөбүз андай тууралуу темада такыр сүйлөшпөйбүз. Ал жабык. Анткени бул жерде субординация деген нерсе болуш керек, сөзсүз түрдө. Ал любой канчалык деңгээлде дос болсо дагы андай үй бүлөлүк өзүнүн жеке жашоосу, өмүрлүк жашоосу боюнча ал жакта кичине субординация все-таки болуш керек. Биз ошону сактайбыз, Кудайга шүгүр. Көп жылдык дос катары бир сонун жигит туш келсе деген ичиңизде кыял болсо керек. Сөзсүз да кантип болбосун. Өз биле турбайм бул кыял бар. Жалгыздык бир гана Аллага жарашат, калган баарын түгөй менен жараткан дегенде бул экөө жүрөт, эми бир жигит табыш керек, сөзсүз түрдө. Экөөнү экөөнү эки жигит таппасам болбой калды ошентип.
Опта мындан да. Сиз сунуштадыңызбы? Эми сунуштайсың, анан эми өз билет да. Мен мисал үчүн өзүң жашоосу да. Мен болгон жалгыз жүрбөй деп сунуштайсың да сөздөрдө. Ким келе жагат жалгыз. Жыйынтыгы эмне болду? Жыйынтыгы эми өздөрү ойлонуп билет да. Анан мен чечпей аны мага эле айтпайт деп көрөбүз деп коет анан. Сунуштап айтасың. Себепкер болуп коеюн дептирсиз да, Мындайча айтканда эми жашоосунда албетте аял киши жалгыз деле бактылуу болуп кете берет, бала чакасын көтөрүп, бирок үй бүлө деген үй бүлө да. Жана айтып атпайбызбы? Эгер жанында жолдош болсо, бага чалбайт болчу да, группа Инстаграмга жазбайт болчу да, мындай болдум, эмне кылам деп. Күйөөсүнө айтпакта, могу машина бузулуп калды, бирдемке кылып берчи демек дегендечи. Анысы кандай, ошону билебиз, ошон үчүн ар дайым жакшылык, жамандыкта чогуу жүрөбүз, классташтар, достор болуп, дос болуп. Сонун экен, сонун достугуңуздар бар экен. Келиңиз эми концерт жөнүндө сүйлөшөлү. Мына аз эле убакыт калыптыр, сиз менен кошулуп, досторуңуз деле толкунданып атышат окшойт, эмне өзгөчөлүктөрдү кылган жатасыздар? Азыр бул жактан чыгып репетицияга барам деп айтып калдыңыз. Ооба, бул жерден чыгып репетицияга барам. Репетициялар жакшы буюрса, жакшы жүрүп жатат, аябай кызуу жүрүп жатат. Буюрса жакшы концерт болот деген ойдомун. Ошол нерсеге болгон күч аракетимди жумшап жатам, буюрса. Анан айтайын дегеним, концерттин өзгөчөлүгүн буга чейин эми өзүңүздөр көрүп билип жүрөсүздөр. Мен элдик аспаптар оркестр менен, элдик кийимдер менен, салттуу кийимдер менен чыгып жүрөм. Эми мында деле салттуу кийим менен чыгам, бирок эми аябай бүт баары салттуу болбойт. Анан оркестр деп калдым, оркестрди бул жолкусу өзгөчөлөнтөйүн дедим. Эстрада симфониялык оркестр коштойт. Ошондой эле Коргоо министрлигинин аскердик оркестри да коштойт да. Бул дагы бир жакшы өзгөчөлүк болот. Анткени кыл-кыяк улуттук аспап. Ал эми берки аскердик оркестрде, симфониялык оркестрде ал жерде классикалык аспаптар да. Анан экөөнүн баягы бириккенде ошол бир сонун мындай үнүн угасыздар да. Анткени буга чейин мындай нерсе болгон эмес. Аскердик оркестр менен де кыл-кыякты эч ким аткарып чыккан эмес. Аны баягы ойлосо, уктап турса, ал нерсе ойго келбейт да көбүнөчү. Ал эми ошо концертте мен ошону бир бириктирип алып чыгып көрөйүн деп атам да. Кудай саундтректер аткарылат. Дүйнөлүк хиттер аткарылат. Баягы кыргызча кыяк десе эле кээ бир адамдар сиңирип алганда, кыргызча күүлөр эле аткарылат депчи. Бул концертте күүлөр да аткарылат. Кыргыздын чыгармалары аткарылат. Ошондой эле дүйнөлүк хиттер, дүйнөлүк саундтректер аткарылат, Кудай буйрса. Кудай буйрса, баламдын дагы тушоо кесүү, сахнага тушоо кесүү. Ырдайбы? Жок, ырдабайт, бирок күү чертет. Сонун экен, ошол сиз көздөгөн, сиз тилеген максат орундалсын. Анан өзүңүз жогоруда айткандай, жакшылык үчүн чуркаңыз, жакшылык үчүн уйкудан калыңыз, ушундай эле боло берсин. Чыгармачылыгыңызга даңгыр жол каалайбыз жана эргүү каалайбыз. Рахмат, келип бергениңиз үчүн рахмат. Ал эми бизде конокто кыл-кыякчы Залина Касымова өзүнүн достору менен келди. Бурулча Турарбек кызы, Кыялбек Султанов. Сиздерге да рахмат айтабыз келип бергениңиздер үчүн. 2 майда Залина Касымованын концертинде көрүшөлү, анда жакшы туруңуздар.